Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу агартуу майданында иштеген агартуучулар жана ата-энелер. Биз узап бараткан жылды Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жакшы жыйынтыктар менен узатып жатабыз. Өтүп бараткан жылда 140 жаңы мектеп салынып пайдаланууга берилди. 300 кыска мөөнөттүү балдарды өнүктүрүү борборлору ачылды. 78 жаңы бала бакча курулду. Ошентип Кыргыз Республикасынын президенти алдыбызга койгон балдарды мектепке чейинки өнүктүрүү кызматына 44,3% баланы же болбосо 150 000 баланы ашыгы менен тарта алдык. Өтүп бараткан жылы толугу менен мектеп тамактануусуна каржылоо 2 эсе көбөйдү. Бүтүндөй ата-энелердин суап келген акчаларынын баары токтолду. Кыргызстандык ар бир мектеп окуучусу дүйнөлүк билим берүү системасынан артта калбаган жалпы мектеп билим берүү системасын түзүү үчүн өтө ири трансформациялык иштерди баштадык. Ал үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы окуу китептерин ата мекендик билим берүү системасына ылайыкташтырып, Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатын ылайыкташтырып, учурда толугу менен которулуп жатат. Мурда эгерде айрым китепке бөлүнгөн акчалар өздөштүрүлбөй келсе, 100% 350 миллион сом китеп чыгарууга жумшалды. Кийинки жылкы президенттин колдоосу менен 2 миллиард сом бөлүнгөнү турат. Ар бир кыргызстандык дүйнөлүк деңгээлдеги эң жакшы, мыкты ата мекендик китептерге ээ болот. Биринчи жолу Кыргызстанда электрондук аттестатка өттүк, электрондук күндөлүктү киргиздик. Биринчи жолу Санарип кампасын түздүк. Биринчи жолу туңгуч аттуу онлайн кыргыз мектебин ачып жатабыз. Мугалимдер үчүн эң мыкты ипотекалык колдоо масштабтуу жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти бүтүндөй республикалык ийгиликтүү орундарга ээ болгон сынакта биринчи орун алган мугалимдерге жеке кабыл алуу менен жеңүүчүгө биринчи жолу квартира белек кылды. Кыргызстан биринчи жолу так илимдер боюнча дүйнөлүк олимпиадалардан алтын медальга, күмүш медальга ээ болдук. Өзүбүздүн эң алдыңкы санариптик платформаларды түздүк. Ал балалык платформасы, ал электрондук мугалим платформасы, жана ошондой эле бүгүнкү күндө толугу менен бюрократияны жок кылуу үчүн мугалимдердин же болбосо агартуу системасынын кадрдык резервин электрондук порталын түзүп жатабыз. Мектептерге барып иштөөгө шарт түзүү үчүн дуалдык билим берүү системасын киргиздик. Быйыл дүйнөлүк билим берүү системасын айкалыштыруу максатында алдыңкы ири инновациялык платформаларды өткөрдүк. Биздин алдыбызда жасай турган жумуштар көп. Кыргыз элинин тагдырын жана келечегин билимдүү гана жаш муун аныктай алат. Келе жаткан жашыл жылаан жылында ар бирибизге бекем ден соолукту, айрыкча мугалимдерибизге чыгармачыл ийгиликти, ал эми ата-энелерге мээрим төккөн балдарга багытталган зомбулуксуз шарт түзүүнү абдан каалап кетем. Ар бир балабыз билимдүү жана бактылуу болсун. Аны камсыз кылуу сиз жана биздин милдетибиз. Бар болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен, кымбаттуу кыргызстандыктар.